Президент Садыр Жапаровдун Россияга болгон иш сапары жыйынтыкталды. Ал 2 күндүк иш сапарынын жүрүшүндө Россиянын президенти Владимир Путин, Россиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин, өкмөттүн төрагасы Михаил Мишустин, Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко, Татарстандын президенти Рустам Минниханов, ошондой эле Россиянын бизнес өкүлдөрү менен жолугушту. Мекендештер менен болгон жолугушууда Садыр Жапаров алардын актуалдуу маселелерин чечүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер, Россиянын билим берүү мекемелеринде окуп жаткан студенттерге мамлекеттик колдоо жана башкалар жөнүндө айтып, мекендештердин суроолоруна жооп берди. Президент Садыр Жапаровдун иш сапары Москва шаарындагы Кремль дубалынын жанындагы белгисиз жоокердин айкелине гүл чамбар коюу менен аяктап, мамлекет башчысы бүгүн 26 февралда Кыргызстанга кайтып келди. Мамлекет башчысынын иш сапарынын алкагында эки тараптын тиешелүү министрликтеринин жетекчилери төмөндөгү документтерге кол коюшту. Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Россия Федерациясынын өкмөтүнүн ортосундагы эл аралык маалымат коопсуздугун камсыз кылуу жаатында кызматташуу жөнүндө макулдашуу. Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Россия Федерациясынын өкмөтүнүн ортосундагы Кыргыз Республикасында товарларды идентификациялоо каражаттары менен маркерлөө тутумун түзүү максатында Россия Федерациясы тарабынан Кыргызстанга кайтарымсыз техникалык жардам көрсөтүү жөнүндө макулдашуу. Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлиги менен Россия Федерациясынын Коргоо министрлигинин ортосунда Кыргыз Республикасынын аймагында учуучу аппараттарды колдонуу жаатындагы протокол. Коргоо ведомстволорунун башчыларынын ортосунда 2021 жылдан 2025 жылга чейинки мезгилде Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын аскердик чөйрөдө стратегиялык өнөктөштүгүн өнүктүрүү программасы. Кыргыз Республикасынын айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлиги менен Россия Федерациясынын айыл чарба министрлигинин ортосунда айыл чарба продукцияларын ташуу жаатында кызматташуу боюнча өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, кадастр мамлекеттик ишканасынын Нокен районундагы филиалы 25 гектар сугат жерди жеке ишканага ижарага берип, бирок айыл чарбасына келтирилген зыян үчүн төлөмдү алган эмес. Мындан мамлекет 2 миллион 879 миң сомдук зыян тарткан. Ушул эле ишкана тарабынан 2017 жылы 26,17 гектар айдоо аянты менчик ишканага эч кандай төлөмсүз берилип, мындан мамлекетке 1 миллион 414 миң сом зыян келтирилген. Бул иштер боюнча облустук прокуратура тарабынан кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча сотко чейин өндүрүш иши ачылып, мамлекетке келтирилген зыянды төлөтүү үчүн облустук прокуратура сотко кайрылган. Башкы прокуратура соттун чечими менен мамлекетке 4 миллион сом кайтарылганын маалымдады. Бишкекте биологиялык активдүү кошулманын түрлөрүн жашыруун даярдап сатуу менен алектенген чет өлкөлүк 2 жаран аныкталды. Алар сейдене майы, зайтун майы, омега 3,6,9 деген кошулмаларды колго жасоочу жашыруун цех ачып алышкан деп айыпталышууда. Санитардык талаптар сакталбаган шартта тийиштүү уруксат документи жок иштеп жаткан цехтин ээлери боюнча материалдар Жазык кодексинин мыйзамсыз ишкерлик деген беренесинин негизинде бирдиктүү реестрде катталды. Финпол колго жасалган мындай продукциялар экономикага гана зыян алып келбестен, эң алгач адамдын ден соолугуна залакасын тийгизерин эскертет. Биологиялык активдүү кошулмалар расмий медициналык каражат болуп эсептелбейт. Бүгүн 26 февралга карата Кыргызстанда COVID-19 илдетинен көз жумгандар катталган жок. Акыркы суткада Кыргызстанда 51 адамдан коронавирус тастыкталды деп билдирет Республикалык ыкчам штаб. Кыргызстанда угуусу начар балдар үчүн Дилгир деп аталган кыргызча уюлдук тиркеме Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы менен Техноленд коомдук фонду тарабынан чыгарылып, март айынын аягында колдонууга берилет. Кыргыз жана орус тилдеринде жаңсуу алифбеси менен түзүлгөн тиркемеден балдар жалпы билим берүүчү предметтерди өздөштүрө алышат. Тиркеме акысыз, аны Android тутумундагы бардык уюлдук телефондорго жүктөп, интернет байланышы жок жерде деле колдонсо болот. Буга чейин Кыргызстанда угуусу начар балдар үчүн ыңгайлашкан кыргыз тилиндеги окуу программасы болгон эмес. Өлкөдө майыптыгы бар 30 миңден ашуун балдарга буга чейин орус тилинде гана билим берилип, алар үчүн атайы окуу китептери чыгарылган эмес.